Assalamu alaikum agayın tuğan. Bugün bir özgürlükte mınavı sayasatı koyup Жазуучулар Союзуна калемгерлерге тиешелүү маселени айталы деп турабыз. Темабыз Алмаз Атамбаев жана Арашан жазуучулар үйүнүн тагдыры деген тема. Ошонун алдында интернеттен кабардар болгон бир эки маалымат жөнүндө ой калчайлы. Биринчи мынабу бүгүн бир кызык фактыны көрдүм да, мен Түштүк Кореянын президенттеринин тагдыры жөнүндө. 10 чакты президенти болуп туруп, Корея болгон Түштүк Корея согуштан кийин ушунчалык тездик менен өнүгүп, булар бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң бай, эркин, демократиялуу өлкө болду. Түштүк Кореяны айтып атам. Ушулардын президенттеринин тагдыры өтө кызык экен. Мен ушуну байкап аптырмын, кызык экен да. Көп президенттери соттолуптур. Бир-экөө атылыптыр. Акыркы эле мына аял президент мына 25 жылга кесилиптир. Ушуларды көрүп, мен ушул Түштүк Кореянын тагдырын көрүп отуруп, биздин тагдырга окшоштурдум да, Кыргызстан тагдырын. Биз ошондой чайналган абдан бир татаал тагдырлуу эл болдук, мамлекет болдук. Бирок Түштүк Кореяда ошол күнөөлүү президенттер жаза алат экен. Жазаланат экен да. А бизде парадокс. Жаза албайт экен эч ким. Мына Кыргыз мамлекетинин мына айлампадан чыкпаганы, ушундай мажүрөө акыбалда келатканы биз жазалабайт экенбиз туугандар. Мына эки президенттин качып жок болду, экөө тең жыргап жүрөт. Бирөө Москвада, бирөө Минскиде. Чөнтөктөрү калың. Эркелетет алардын президенттери. Ошулбу? Куугунтуктаганың ушулбу? Сенин жазалаганың ушулбу, Кыргыз? Болуптур, андан кийинки президенттерди аттап өтөлү. Эми Атамбаев камалып турат. Алда Батукаевди чыгарды деген, ал башка бир эле себеп менен, статья менен камалып отурат. 3 жылдан бери, 2 жыл болуп калды. Жээнбеков жүрөт, мына резиденцияда жашап атат. Абсурд бу. Бизден айырмаланып, ошол Кореяда сот болот экен, күнөөлөр жазага алынат экен, атылат экен керек болсо. А бизде ошондон ашык артык күнөө кылган президенттер чартаңбай тээп жүрөт экен. Мына биздин мына шордуу акыбалыбыздын себеби ушунда экен. Биз жыйынтык чыгара албайт экенбиз. Биз сабак ала албайт экенбиз. Биз жазалай албайт экенбиз. Биз кустуруп, окшутуп эле кайра чыгарып турат экенбиз. Колубуздан ушул келет экен. Башка эч нерсе келбейт экен. Ошон үчүн эч ким жазага тартылбагандан кийин ал мамлекетте дагы да ошондой каталыктар кете берет. Атайынбы, атайлаппы, билбей жасайбы, молдокелер айткандай. Билип жасайбы, кете берет экен. Мына кечөө 14 жашар кыз деп мына зордукталып, өлдү деп чуу чыгарып атабыз. Мындай өлкөдө ага таң калбаш керек, биздей өлкөдө. Алар жазаланабы, жазаланбай, бүдөйбү, эртең андайлар баары чыгып кеткен. Ошон үчүн жазаланбаган жерде, мыйзам иштебеген мамлекетте мындай опурталдуу, мындай кылмыштар кайталана берет. Анын тамырын жулуш керек, тамырын билиш керек, себебин, үлгүсүн, тетиги, диагнозун чыгарыш керек эле. Биз ал колубуздан келбей атат. Мен ушул фактыны көрүп, Түштүк Кореянын тагдырын көрүп анан, биз bir бечара эл экенбиз, бечара мамлекет экенбиз деген жыйынтыкка келдим. Алсыз экенбиз. Экинчи мына биздин Түрксойдогу генералдуу секретарь болуп, башкачы болуп отурган Калемдеш. Мен иним, жакшы көргөн үкөм, күйөө алам деп коем. Султан Раев эртең менен жакшы бир маалымат берип атат Брюсселден. Улуу Чыңгыз Айтматовдун кабинетинен. Ушу жерде отуруп Чыңгыз Төрөкулович чыкем деп берип атат. Албан ойлорун, албан китептерин жарыялаган, 10 жылда иштеген деп Султан Палбан элжиреп берип атат. Мен элдин баары кубанып кол чабып атат, а мен анча кубанган жокмун. Эмне үчүн кубанган жокмун? Ошол улуу кайран жазуучубузду биз канчалык деңгээлде барктадык. Албетте, чыкебиз дагы Чыңгыз агабыз, Байкебиз, боордошубуз, адам катары алда каталыкты башынан кечирди, өткөрдү, жаза басты. Бирок Айтматов бизди
Ушул маңдайыбызга бүткөн чоң жазуучубуз, жылдысыбыз, Манастан кийинки рухий таянычыбыз ушул кишини ошол кабинеттен айдалып чыкканын эстебейбиз да. Ошол кабинеттен ал киши кантип айдалып чыкты? Жөн эле кетти арыз менен. Эй, суке дейт элем мен кайрылыпчы. Ошону айтпайсыңбы? Ошол кабинеттен айдалып кеткенде көз камандардын айынан Айтматов мезгилсиз дүйнө салган. Аны көп кишилер билеби билбейби, мен жакшы билем ошону. Ошондагы кишиге оор соку болгон. Ошо маңкурттар өзү буйрук чыгарганда аны буйругун угуза албай 3 ай 4 ай жүрүшкөн. Жана Жыргалбек Асылов деген мырза ордуна барып, мен барбайт элем ошонун ордуна болсо. Улуу Чыңгыз Айтматовдун ордуна кантип барам деп барбайт элем да. Эгер кыргыздын ошондой урухун түшүнгөн киши болсо. Анан бүгүн элжиреп түштөн кийин айтып атабыз. Айта бергиле. Бирок анын трагедиясы бар. Ошондон үлгү албайлыбы? Мына биздин катачылыгыбыз, үлгү албайбыз, сабак албайбыз өткөнүбүздөн. Оор тагдырыбызды тез унуткан эле экенбиз. Мына мен өткөндө бир кызык факт унуктум жакын кишилерден. Ошол биринчи Айтматовду бошоткондо, ошол 2008-жылы январь ченде бошоткон экен. Ал киши кийин июнда каза болду. Ошондо мынабу Мадумаров Адахан мырза мамлекеттик кызмат экен, кайсы кызматпы, мамгатчыбы же беркинисиндеби? Ушул Адахан мырза айтыптыр биринчи. Муну чөйрөсүндөгү кишилер айтып берди. Чыңгыз Төрөкулович, ордуңузду бошотуңуз, арызыңызды жазыңыз деп. Ошондо Айтматов абдан катуу соку болгон экен. Анан ал киши айттыр, айласы кетип, мынау киши билеби деп, сүрөттү көрсөтүп, Бакиевдин сүрөтүн көрсөттүр. Портрет турган экен. Бу киши билеби десе, ошо билген үчүн айтып атам, ошо кишинин буйругу дептир. Мына бүгүн Адахан мырза абдан, мен Адаханды колдочу жерин колдойм. Бирок кандай биз улуу агабызга ушундай катуу соку бергенбиз ошондо. Бүгүн көз өткөндө баарыбыз ошону унутуп коюп, Айтматовду айга күнгө теңейбиз. А кылган ишибиз ошол убактагы. Улуу сабак албайт экенбиз биз. Конфуцийдин сөзү бар. Каталык кетирет дейт ар бир адам. Бирок ошол каталыкты аңдап оңдогон киши адам деген да. Ошол каталыкты жаза баспай экинчи жолу башынан кечирбейин деп, ошо чыныгы каталык мойнуна алып, анан оңдолгон каталык. Ошол жакшы каталык болот дейт да. Андай каталыктын 1000 миллионун кайрадан кетирип атабыз биз. Мына Айтматовдун тагдыры. Мен анын эле жаман жагын изилдеп эле жаман жагын карап аткан жокмун, бирок бүгүн бар ушул Султан Палбан, Султан Раев, сен жакшы деп, албетте ал Сукемдин күнөөсү жок, бирок ошондо менин көңүлүмө ушундай окуялар кылт этип, жүрөгүм болк этет да. Биздин жанагы кыргыз элинин өнүкпөй атканы, мамлекетибиздин өнүкпөй атканы, ошол учурунда каталыктар, ошондой жаза басуулар, бирок баа берилбей, жаза албай эч ким. Же тескерисинче, жанагыдай бири-бирибизге жанагыдай олдоксон мамиледен, анан жанагыдай каталыктардын кайталанганы, ошо процесстердин жүрүп атканы, ошол эле тырмоокто, ошол эле кетменди кайра-кайра басып атканыбыздан, ошол айлампада, ошо сазда жүрөбүз. Эми кош деп, мынабы өзүбүздүн темага келели. Алмаз Атамбаев кезинде жазуучулар союзунда аралашып жүргөндү чын. Ал киши эми белгилүү жазмакер же калемгер болгон эмес, котормочу катарында. Бир-эки чыгарманы которгон экен. Анан ал деле адабий чөйрөдө унутулуп калды. Ал белгилүү котормочулардын деле сабына кирбейт, чынын айтуу керек. Бирок кайсы бир себептерден 1990 канчанчы жылы, 96-жылы болуу керек. Ошо жазуучулар союзунун адабий фонду деген бар, ошого жетекчи болуптур. Ошо күндөн тартып Атамбаев мынабы Арашандагы, Аламидин суусунун боюндагы, ошо Советтер Союзунун убагында Усуалиев, тагыраак айтканда, Усуалиевдин жетекчилигинин алдында, көрсөтмөсүнүн алдында жазуучуларга чыгармачылык үй берген Арашан атында. Абдан шарты мыкты. Бейиштей жерде, Шараккан суунун боюнда, ошол жазуучулар ошол жерге барып эс алсын, жанагы Москваныкындай, башка республикаларындай деп, ошо Турдакын Усуалиев кам көрүп, өзү барып, ошонун баарын уюштуруп, эми мен да анча акелеримди көргөнү барчумун, устаттарымды. Мен ал жерге жатып өзүм эс алган эмесмин. Анан ошондо бейиштей жер.
Мына ошону Атамбаев көп жылдар бою таң калыштуусу, мына ушул күнгө чейин Атамбаев ээ болуп келди ошого. Мен ал Атамбаев ошону менчиктештирип алган экен. Анан биздин жазуучуларга ошону бүлгүнгө учуратпай, анан ал жерде мына Сүйүнбай Эралиев, Сооронбай Жусуев деген агаларыбыздан өйдө жайлата жатышчу үй бүлөсү менен. Анан ошолорго стипендия берилчү, бекер тамак берилчү. Ушундай сонун камкордук көрүп жүрүптүр деп мен да элжиреп ошол макала жазгам кесинде Атамбаевга. Ой, ушу Атамбаев мыкты иш кылып атат. Көрсө, аныбыз да калп болуп чыкты бүгүн. Көрсө ал жазуучулар союзунун эле адабий фондунун балансында жүрүптүр. Мындай финанс тили менен айтканда. Аны Атамбаев жөн эле бекер эле колдонуп жүрүптүр. А бир жагын түрктөргө берип коюп, андан канча акча алышканын ким билет. Азыр ошо жазуучулар союзунда Гүлия эже деген эже бар. Көп жылдан бери Атамбаевдин ошол бухгалтери, жазуучулар союзунда бухгалтер болуп жүрөт. А киши кааласа стипендия берет, каалаган кишисине бербейт. Атамбаевдин атынан анча-мынча акча берет жазуучуларга. Ошол момпосу соруп эле байке межелерим, капа болбосун улуу калемгерлер, эл акын, эл жазуучу деген, эл баатыры деген байкелер магдырап эле жүрөттүр ошол жерде. Бекер тамак ичип, эс алган ыраазы болбой. Ал жазуучулар союздун убагында, СССРдин убагында берилген имарат менчик экен. Менчиги болгон. Ошону Атамбаев бекер колдонуп жүргөн. Эми бүгүн Абдымамбет Сариев деген менин калемгер досум барып ошону чыңкырап алам деп 3 жылдан бери ошо фондко өзү шайланып, ошону кайрылбаган жери калбаптыр. Аргасы келгенде мага келип, мен демилгелүү топчу, демилгелүү топтун башчысы менмин. Жазуучу катары. Муну албайлыбы кайра? Атамбаев деле аны жөн эле кожо көрсүн болуп эле пайдаланып жүрүптүр. Эмне кылып пайдаланды? Анда гектар деген жерлери бар. Жакшынакай имарат, чоң имарат. Мына жазуучуларды бүгүнкү күндө 1 сом төлөбөйт мамлекет. Ошо жазуучусу жок эл, жазуучусу каралбаган эл үчүн, китеп окубаган үчүн бүгүнкү жанагы педофилдер, зорлукчулар, каракчылар, кайра уурлар чыгып атканы биздин мамлекетте. Мына бүгүн кустурса, эртең окшутса, каматса, кайра чыгып атпайбы? Уурлар, бандиттер, жалаң жанагыдай зөөкүрлөр, каракчылар, басмачылар. Мына ошонун бирден бир себеби китеп окубагандыгы. Манкуртизм деген кайран агабыз бизге жазган ошол трагедия ошол мына келди бизге. Мына сабатсыздыктын Акаев түптөп кеткен 15 жыл башкарган ака. Жалаң мугалимди көчөгө таштап койгон, жазуучуну көчөгө таштап койгон. Мына алып келди бизге. Бир бүтүндөй армия келди манкурттардын. Мына ошону көрүп атабыз. Ошон үчүн чыркырап эми зордуктап салды, өлтүрүп салды. Мындан да жаман болушу мүмкүн эгер ушундай жүрүп отурса. Эртең бирибиз тоной баштайт. Ушундай сабатсыз бир катмар пайда болду туугандар. Ошонун мына унчукпай жүргөн, Салижан эке айтчу, мен кайра кайталап айтайын. Кыргыз интеллигенциясы көнгө чыккан гүлгө окшош. Саал шамал жүрсө түбү сасыйт дечү кайран киши. Андан башкага жарабайт дечү. Жарабайт экенбиз. Бирөө коско болуптур, канча мына Баяз Турал деген Абдырахман досум Алымбаев төрага болду жазуучулар союзунда. Мына бүгүн президенттин кеңешчиси болуп отурган Чолпонбек Абыкеев досум жазуучулар союзунун төрагасы болду. Ушулар эми деле чойкоюп отурат. Жем жеген балалардан, эмнеге булар унчукпайт? Ушул баякуш каралбай калган жазуучулардын баягы ракем тилинде айтканда атылбай калган аркардай болуп жалгыз ушу жазуучулар үйү калыптыр, арашан. Аз балансында экен, ошону бербейт. Мына Сариев кимге кайрылып атат? Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровка, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасы Мамытовка, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Жапаровка кайра кайрылып, каттарды жазып, айласы кетип, эч ким укпайт. Анан мен кичине сүйлөп атам, мага келип, мен демилгени топчусу эртең ошолорго чабуул ачып атабыз туугандар. Фронт. Жанагы чоң казат деп бир инилерим чыга калып кайра жок болду го, бийлик колго тийгенде. А биз чоң казат эмес, орусча эле айтайын, фронт. Ошол бизге зордукчу бербей жүргөн кишилерге алып берели деп атабыз ошол. Өзүбүздүн энчибизди жок дегенде 30 жылдан бери алар саан уйдай саап жүргөн арашан үйүн кайрылып алалы деп атабыз. Ошого силер дагы кош көңүл болбой,
Президентибиз ушуну жакшы карап, мүмкүн ал киши маалыматы жоктур бул жөнүндө. Ушул көңүл салып, бечара жазуучуга, Айтматовду уясынан учурган, Айтматовду кааламга чыгарган жазуучулар союзуна бир көңүл бөлүп, сиздер да колдоп койсуңар деген тилек.